Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кытай санкциялар дүйнөлүк экономикага кесепетин тийгизерин айтты. Орусияга карата санкциялар дүйнөлүк экономиканы калыбына келтирүүгө терс таасирин тийгизет. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцан билдиргенин РИА Новости жазды. Дүйнөлүк экономика пандемиядан кийин ансыз деле катуу кесепетке учурады. Киргизилген санкциялар экономиканы калыбына келтирүүгө терс таасирин тийгизет жана бир дагы тарапка пайда алып келбейт деген Кэцан бүткүл Кытайдын эл аралык өкүлдөрүнүн жыйынынын сессиясында. Ошондой эле Кытай бардык тарап менен кызматташууну өнүктүрө турганын жана дүйнөдө тынчтыкты орнотууга салым кошууга аракет кылаарын кошумчалаган. Түнү Кыргыз-Тажик чегарачылары кайрадан ок атышты. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы 2022-жылдын 11-марты болжол менен саат 2:50 чамасында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын ортосунда кезектеги ок атышы орун алгандыгын маалымдайт. Баткен районунун Эски Таш жерлигиндеги Баткен-Исфана автожолунун аймагында Тажикстандын чегара кезмети жолдон өткөн автоунааларды бараңга ала башташкан. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чегара кызматынын чегара кезметинин автоунааларга таш ыргытпоо талабынан тажик чегарачылары этибарга алган эмес. Ал эми кыргыз чегарачылары тажик аскер кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин токтотуу максатында аргасыздан эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Ошол эле учурда аталган жерликте кызматын өтөп жатышкан Тажикстандын башка чегара кезмети кыргыз чегарачылары жайгашкан байкоо мунарасын көздөй ок атышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара кезметтери ортосунда 20 минутага созулган ок атышы орун алып, ок атышуу саат 3:10 чамасында токтогон. Кыргыз тараптан жарадар жана жаракат алгандар болгон жок. Чыр чатактын мындан ары күчөп кетпөөсүнүн алдын алып, Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүп, андан ары чыр чатак орун алган жерде жолугушуусу пландаштырылды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги Кыргыз Республикасынын УКМКнын чегара кызматынын тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөсүн улантышууда. Маалымат булагы Nazar News KG. Орусияга каршы санкциялар баары бир киргизилмек. Бул санкциялар баары бир киргизиле турганынан күмөнүм жок болчу. Алар акыры көп жылдан бери киргизилип келген, деди Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү менен болгон жолугушууда. Ал Советтер Союзу кулагандан кийин дагы көптөгөн санкциялар жана чектөөлөр өз ишин токтотпогондугун эске салды. Ошентип алар Россия Федерациясына карата чексиз аракеттерин улантты. Советтер Союзунун бардык республикалары Совет доорунда алган мурдагы кредиттерди төлөө үчүн акчаны рахаттануу менен гана алышты, деди Путин. Путиндин айтымында санкциялык басым дайыма болуп келген. Ооба, албетте. Азыр ал татаал мүнөзгө ээ болуп бизге белгилүү суроолорду, маселелерди, кыйынчылыктарды жаратууда. Бирок өткөн жылдарда бул кыйынчылыктарды жеңгендейбиз, азыр да жеңебиз. Биз бул маселеден өтүшүбүз керек. Экономика албетте жаңы жагдайга ыңгайлашууда, деди Путин. Маалымат булагы Nazar News KG. Дүйнөлүк экономика форуму өз жыйындарына Путинди катыштырбай турганын билдирди. Дүйнөлүк экономикалык форум Орусиянын Украинага кол салганы менен байланыштуу Орусия менен болгон бардык карым-катнаштарын токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, баш ордосу Швейцарияга жайгашкан Дүйнөлүк экономикалык форумдун билдирүүсүндө кабыл алынган чечим менен Орусиянын президенти Владимир Путинге форумдун бардык иш-чараларына катышууга тыюу салды. Дүйнөлүк экономикалык форумдун катчысы Аманда Руссо санкцияга учураган эч ким менен карым-катнашта болбойбуз жана орус мекемелери менен мамилебизди токтоттук деп билдирет. Белгилей кетсек, Путин жана Орусиянын мурдагы премьер-министри Дмитрий Медведев 2007-жылдан 2021-жылга чейин Дүйнөлүк экономикалык форумдун саммиттерине 5 жолу катышкан. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинаны евро биримдикке кабыл алуу чечими чыкты. Версальдагы тарыхый түн 5 сааттык кызуу талкуудан кийин евро биримдиктин лидерлери Украинанын евро интеграциясына ооба деген чечим кабыл алды, деп жазат Литванын президенти Гитанас Науседа социалдык тармактагы аккаунтунда. Анын айтымында учурда процесс башталды. Эми муну тез арада аткаруу бизге жана украиндерге байланыштуу. Батыр Украин эли евро биримдикте жылуу кабыл алынарын билүүгө татыктуу, деди Науседа. Маалымат булагы Nazar News KG.
Киевде тажик жаранына ок тийди. Бул тууралуу 10 мартта Тажикстандын Украинадагы элчилиги кабарлады. 22 жаштагы НЖ аттуу мигрант 9 мартка караган түнү коменданттык саат учурунда көчөгө чыккан кезде атышууга кабылып, бутуна ок тийген. Азыр мен ооруканада жатам, бутума операция жасалды. Дарыгерлер азыр турганга уруксат бербей жатышат, деди ал. Киевдеги тажик элчиси Давлатали Наризозда ооруканага барып жарадар болгон мигрантка кирип чыккан жана ага көмөк көрсөтүүлөрүн билдирген. Орусиянын Украинага каршы аскердик чабуулуна байланыштуу Киевде 24 февралдан бери кечки саат 20:00дөн таңкы саат 7:00га чейин коменданттык саат киргизилген. Мен Украинадагы бардык тажикстандыктардан коменданттык саат учурунда үйдө отурууну сурайм. Эч ким коопсуздукка кепилдик бербейт, аскердик эрежени катуу сактоону сурайм, деп билдирди Украинадагы тажик элчиси. Расмий маалыматка караганда, Орусия Украина аймагына чабуул жасаганга чейин өлкөдө 4000дей тажикстандык болгон. Алардын ичинен 101 студент экени айтылган. Соңку 2 аптада 1400дөй тажикстандык Польша жана Молдовадан башпаанек тапкан. Эске сала кетсек, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. 15 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катаал чабуулдар Киев жана Харьковко жасалды. Маалымат булагы Nazar News KG. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу туркиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда, телефон сүйлөшүүсү 45 мүнөткө созулуп, анда Орусиянын Украинага кол салуусу менен бирге аймактык абал жана Туркия АКШ карым катнаштары тууралуу талкууланган. Сүйлөшүүдө Эрдоган кризистин тереңдеп кетүү ыктымалдыгына каршы Туркиянын эки тарап менен тең сүйлөшө алышын жана чечүүчү жол издөөдө көмөкчү болушунун маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Эрдоган Туркиянын АКШдан 40 жаңы учак сатып алуу жана учурдагы F-16 учактарын модернизациялоону камтыган талабынын эң кыска мөөнөттө натыйжалашынын күткөнүн белгилеп, коргоо өнөр жайы жагынан Туркия каршы киргизилген бардык адилетсиз санкцияларды алып салууга убакыт эбак жеткенин айтты. Маалымат булагы Nazar News KG. Кыргыз мигранттары Россиядан массалык түрдө кайтпайбы? Россия Федерациясындагы экономикалык абалдын татаалдаштыгы миллионго жакын кыргыз эмгек мигранттары үчүн татаал сыноолорду жаратууда. Маселен, Батыштын Coca-Cola, McDonald's өңдүү ири соода ишканалары Россиядагы ишмердүүлүгүн токтотуп кетип жатканы кабарланууда. Дал ошол компанияларды кыргыз мигранттары көп санда эмгектенери белгилүү натыйжада дал ошолор иши жок калышты. Албетте бир тобу башка жумуш табышат, бирок далайы мекенине кайтууга аргасыз. Ага кошулташыл болуп, аба каттамдарында да проблемалуу жагдайлар түзүлүүдө. Көп каттамдар жабылууда, иштеп жаткандарынын баасы кескин өсүп кетти. Аз болобу, көп болобу эмгек мигранттарынын бир тобу кайтып келсе, алар Кыргызстанда эмне иш кылышат? Иш тапкан күндө да алардын айлык акылары аларды канааттандырабы? Дал ушул маселени жакынкы күндөрү Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурлан Шакиев көтөрүп чыкты. Мигранттарыбыз эмне кыларын билбей калышты. Алардын көбү рублдун арзандыгынан улам жумушсуз калышты. Экономикалык абал начарлап кетти. Көпчүлүгү жумушун таштап же такыр эле жабылып жатат. Биздин министрлер кабинети чара көрүшү керек. Көптөгөн курулуш ишканалары жумушчулар жетишпейт деп вакансияларды жарыялоодо. Бардык жерде жумушчулар керек деген кулактандыруулар турат. Мамлекеттик органдар курулуш компаниялары менен бирге мигранттарды иш менен камсыз кылышы зарыл. Биз бул маселени тез арада чечишибиз керек, деди Шакиев. Мигранттар мындай айлыгы төмөн кызматтарга макул болуп иштешеби деген суроо дагы коюлуп жатат. Маалымат булагы Nazar News KG.